Жээнбековдун учуру болчу да, анан президенттер алмашты, а баягы президентти обслуживать эткен ортодогу судьялар, прокурорлор, милициялар алар ошол эле ойдон калды да. То есть бийликке ушундай мыйзамсыз, ыплас иш жасаган сотрудниктер аябай мындай экен да, пайдалуу экен да. Бирок ошол 8 айдын ичинде щитовидкам полностью талкаланыптыр. Өтүм баягы биз ачкачылыкта жарыялап ушундай аябай эме жүрөдүкпү. Бизди дагы эле мындай силер кылмышкерсиңер деп эч ким таба элек. Ошон үчүн баягы кармалгандан баштап соттор айыбызды, өкүмүбүздү ооба бул күнөөлүү экен деп угузганга чейин бизге жанагы бандиттерге кылгандай мамиле жасаган бул туура эмес. Үйдө ким кожоюн дегенди билип алгандан кийин эмне болсо да ошо президенттин күнү тийип турсун деп ошого иштешет да. Бул көз каранды. Көз каранды судья бар болгондон кийин, система көз каранды болгондон кийин эч качан биз адилеттүүлүктү соттон таба албайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, Тет-а-тет программасы кайрадан эфирде. Бүгүн бизде конокто укук коргоочу Рита Карасартова болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Саламатсызбы, кош келипсиз. Атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анда маегибизди баштасак, эң биринчи эле сурообуз Кемпир-Абад иши боюнча суроо берейин деп турам. Азыркы учурда соттук процессте эмнелер каралып жатат, кандай болуп атат? Рахмат, сурооңузга. Анткени себеби биз үй камагына биздин бөгөт кое чарабызды алмаштыргандан кийин көп кишилер ойлойт экен, булар уже акталды, Кемпир-Абад иши бүттү, чыкты деп элечи. Ошон үчүн жакшы суроо. Биздин иш эми башталганы турат. Мына биздин ишибиз 8 ай тергөөдө жүрдү. Андан кийин июнь айында иш сотко өткөн. Бүгүн санап көрө турган болсок, ушул апрель айынын ортосу болсо, туура 10 ай болду сотто жүргөнүнө. Бизге акырындан баягы айыптоо актысын угузганга аракет жасап атышат да. Бирок бул иштин баары мыйзам бузуу менен жүрүп атат. Ар бир шаршемби күнү, мына бүгүнкү күн азыр тыныгуу жарыялады. Ар бир шаршемби күнү бизде соттук териштирүү эртең менен кечке чейин болуп атат да. Бирок ошо 10 айдан бери алгылыктуу алдыга жыла албай аткан себебибиз эң чоң көйгөй бул биздин ишке жашыруун деген гриф секретности коюп коюшкан. Ошонун айынан ал жерге же журналисттер кире албайт, бизге баягы эчтеке айтпайсыңар деген нерселердин баарын коюп салган. Бул мен ойлойм эң чоң мыйзам бузуу. Анткени себеби ачык айкындуулук, мына элдерге түшүнүп бериш керек да. Ачык айкындуулук бул адилеттүү чечимдин, бул мыйзамдуу чечимдин пайдубалы. Анткени себеби баары көрүп турат, баары карап турат, кантип, кандай суроолор берилип атат, кандай далилдер көрсөтүлүп атат деп. Анан көбүнчөсү ошо жогорку соттун төрагасы теге Замирбек Курамаевич, прокуратурадан кишилер ошо алар өздөрү ишти алдыга жылгызбай атат дегенди президент дагы бир жолу ушундай комментарий берген. Бул калп. Анткени себеби биз мыйзам буза албайбыз. Биздин мисал үчүн мени алалык үй камагы деп чыгарып койгон. Мен азыр барбай коюп же ошол эрежени буза турган болсом, анда кел кайра камап коебуз деп менин бөгөт кое чарамды кайра өзгөртөт да. Ошон үчүн биз тараптан биз сотко барбай коюп, биз аяктан бир нерсе кылып ишти мындай туура эмес жакка алып кете албайбыз да. Биздин аябай мындай чектеген рамкабыз бар да. Бир нерсе болсо эле, сен эреже бузасың, анда давай кайра барып камакка барып отура тур деген нерсеси бар да. Ошон үчүн биз жактан мунун баары бузулуп атат. Ошон үчүн 10 айдан бери карай элек деген бул карандай калп. Тилекке каршы ошол процесстин жабык өткөзгөнү баягы каалагандай процессти алып барып, каалагандай мыйзам бузуп, келечекте эч бир далилсиз эле бизге мындай айыптоо өкүм чыгарып коебу деген эме бар да. Коркунуч деп койсо болот да. Анын үй камагында деп калбадыңызбы? Шарттары кандай болуп атат? Негизи кандай экен үй камагында болгон?
үй камак деген бул кадимкидей эле мынтип айтса болот да, түрмөдөсүң. Только түрмөнүн ичинде жатпайсың, а сыртында жүрөсүң дегендей да. Кечинде үйдө болуп калышыбыз керек. Мен бир жолу такси кармап атып эле, такси жок болуп, шашып келатып 4 мүнөткө кечигип келгем. Ошону протокол түзө коюшуп, эртеси эле күнү сотко чуркап барышыптыр да. Мынакей эрежени бузуп атат, 4 мүнөткө кечигип келди, бөгөт кою чарасын алмаштыра кой депчи. Анан эми 4 мүнөткө кечигип келди деген өзү эле мага мындай да, аз протокол түзөп деп аябай сүйүнүп кетишти. Мынакей 4 мүнөт эжеке, 4 мүнөт депчи. А ошол жаңы жылдын алдында эрте эле чыккан баягы, убактыңды билип калат экенсиң, анан бирок такси чакырсаң тиги жактан деле жок, бул такси, вообще такси таппай коюп, анан келгенче ошол 4 мүнөт болуп калган. Ошон үчүн бул биринчиден той аштарга бара албай калат экенсиң. Экинчиден мен өзүм көлдөнмүн. Аябай жакын кишилерим каза болуп калса дагы, мындай ыкчам эле бүгүн каза болсо, эртең коюп кое турган болсо, жетишпей каласың да, анткени уруксат сурашың керек. Кадимкидей барып уруксат сурап, судья соттон чыгып, ал уруксатты карап, анан уруксат бергенден кийин анан кете аласың да. Анан баарыбыздын, мисалы үчүн менин өспүрүм балам бар. Иштейин десем, менин ишим көбүнчөсү ошо региондорго барып, тренинг өтүп, ушундай иштечүмүн да. Бир жолу сурандым, жөн эле ыйлаганга чейин бардым, айттым, мага ушундай кыйраткан деле жумуш деле көп эмес. Азыр жумуш деле жок. Но мен баламды бакканга ушундай Ошко, ошо мэрияга учуп барып бир окутуу, мен өзүм жергиликтүү өз алынча башкаруу боюнча экспертмин, окутуу жүргүзүп келишибиз керек. Мен ошол жака кыргызча жакшы сүйлөйсүң, барып айтып бергин деп чакырып атат десем, жөн эле азыр бош эмесмин, анан эме деп анан издеваться этип атып, араң берди да. Анан мындай арабызда жигиттерибиз бар, мындай чоң машина айдап, грузовой машина менен. Алар ар бир там Жалал Абадка, Ошко дагы бир жерге болуп калса, ар бир поездкасына барып, жалдырап, уруксат берип кой, момундай болгон заявкам түшүп атат, ошол машина менен ушуну барып келейин деп суранганга мажбур да. Бишкектин ичинен ошо ченелген эле убакытта биз сыртка чыга алабыз, калган учурларда үйгө келип калышыбыз керек. Бизди ошентип карап коюп турушат убакыт менен. Үй камагынын эрежеси ошондой. Дагы ошо өспүрүм балам бар деп калбадыңызбы? Анан сиз камакта жатканда өспүрүм балаңыз эмне кылып атты? Ким менен калып атты? Көбүнчөсү 3 баламдын 2 уже бойго жеткен, чоң, алар мен бардагыдай эле оокат кылып атышыптыр. Тескеринче баягы апам бар да деп көп нерселерди баягы эме кылып койбойт да. Апам бар деп, мен жокто баары сен акчага жооп бересиң, сен апамдын акцияларына барганга жооп бересиң, а сен үйдөгү оокаттарды карайсың деп, жана өспүрүм балам ошо үйдөгү оокаттарды карап, убакыт менен газ өчүрүлгөнбү, тигил бул деп бүт үйдөгү оокатты ошо сен мойнуңда деп бөлүштүрүп коюшуптур, ошентип чыгышты да. Окуусун улуу балам төлөп туруптур, кызым көбүнчөсү баягы мени бошотуш керек деген акцияларга чыгып, ошондой болуп жашаптыр, эме деп. Апа жок баягы орну, бирок карасам балдарым чир алып, анан кичине мындай чоңоюп кеткендей мага сезилди да. Аябай эле келсем, апа сен бизге көп переживать этпе, биздики баары жакшы деп мындай чоңоюп калганын сездим. Түшүнүктүү. Анан өткөн аптада конвойлор Илгиз Шаменовду күч менен сот залынан чыгарып кетпеди, эмнеден улам чыгарып кетишти? Бул конвойлордуку мындай маселе да. Азыркы күндө башка соттук териштирүүлөргө деле таандык да. Көп учурларда конвой деген анын функциясы СИЗОдон, биздин 19 киши балабыз дагы эле СИЗОдо да, аларды СИЗОдон алып келип сот залына киргизип коюш керек да. Тиякта туруш керек. Анан сот бүткөндөн кийин бүттү дегенде акырын чыгарып кетиш керек да. Тилекке каршы ошол 9 балабызды 30 конвой деп эле качып кетчүдөй болуп, же бир рецидивистти кармагансып, ар бир балага 3төн чоң жигиттер да. Алар элестеткиле, өзүбүз 25 арестантпыз. 25тин 25 адвокаты бар. Анан 30 киши кирип алганда бизди даже мындай сүйлөшүп алалы, кандайсың деп сүйлөшүрүксөк, ошо колдорун мойтуп карап турат да, тияк отурла, жакындабагыла дегенсипчи. Экинчиси, мисалы үчүн, ононун бирөөсү тартипти бузса, судья, мен сени биринчи негизи предупреждение бериш керек да. Сен тартипти бузуп атасың, мен сени эскертүү кылып атам,
дагы ушундай кылсаң мен сени сот залынан чыгарам дегени бар да. Эчтеке эскертпейт. Дүнк чыгарыла деп коет. Анан тиги балдар айтышат. Бизге судьянын немесин берген, кагазын берген, чыгарылсын деген. А мен өзүм чыгып берем дейт. А пристав дегендер бар, алар мындай көк форма кийишет, алар ошо зал ичинде чатак чыгып кетпесин дегенде ошо приставдар караш керек. А тигилер чыгар деп койсо эле шарт кармайт дагы жөн эле сүйрөп барып алып кетишет да. Анан көп учурларда баягы 9-10 ичинен бирөөсү эреже бузуп койсо, барын чыгарып салачы деп коет дагы. Ошону менен, мен тынч эле отурам. Дүйшөбаев айтып атат да, мен тынч эле отурам, мен уккум келип атат, эмне жөнүндө сот болуп атканын, эмнеге баарыбызды эле сүйрөп эле чыгарып кетип атасыңар депчи. А эң башында баягы көпкө чейин соттук териштирүү эмне үчүн азыр эми мына башталган турат деп атканыбыз, эң башында судья ал кезде көбүрөөк болчу, бир 12 киши эле баарын сот териштирүү аяктаганга чейин мен силерди четтетем деп туруп, алар жок. Сот териштирүүнү өткөзөм деп, где-то 3 ай, азыркы 10 айдын 3 айын таптакырап келбей соттук териштирүүнү өткөргөнгө аракет кылып атышты да. Бул аябай чоң мыйзам бузуу. Анан баягы билбестик кылып атабы, жашпы судья деп ойлойн десең, андан мурундагы Сапар Исаковду карап атканда кудум ушундай кылган экен да. Ошон чечим чыгарат. А экинчи инстанцияга баргандан кийин сен эмнеге аны сот териштирүү аяктаганга чейин сот залынан чыгарып салгансың? Сен укугуң боюнча мына мыйзамды карасаң, сен ушул эле процессте тартип бузган үчүн ушул процесс аяктаганга чейин эле чыгарган укугуң бар деп туруп, кайра экинчи инстанциядан иши бузулуп, Сапар Исаковдун кайра астыга келген экен да. Ушул эле судья да. Анан мурун ошондой тажрыйбасы бар болсо, кайра эле баягы өз билемдик да. Эмне кыла аласыңар? Биз бийлик бизде, мен любой нерсени кыла берем дегендей кылып, 10 кишини, 11 кишини ошол кезде соттук териштирүү аяктаганда анан келесиңер деп туруп чыгарып салганда. Ошентип анан биздин тиги балдар дагы жакшы, тиги Азимбек Анаркулович, если мен сот залында жок болсом, анда мен адвокаттарым дагы барбайт. Мен алардан нанимать этип атам, а мен жок болсом эмнеге алар мени колдойт экен деп, бүт адвокаттарым баарын отзывать этип алып, анан акырында коллапска келип калды да. Адвокат жок, айыпталуучу жок. Анан сот териштирүүнү кантип өткөзөбүз деп, анан мамлекеттик адвокат тап келди. Ал дагы көпкө чейин 3-4 процесс келбей атып, араң келди. Анан ал келгенде дагы мен уруксат бербейм. Мени колдогонго. Мен залда отурсам, ал башка иш деп, ошентип атып акырында 4 ошентип кырылышып, мамлекеттик адвокат тап келгенче 5 ай өттү. Анан кайра өзүнүн чечимин бузду да, мейли келсин депчи. Анан 10 айдын жарым эле судья биздин жана түрмөдө отургандарды четтетип салып убакыт өткөздү да. Анан мыйзам бузуунун деле бир чеги болот да. Бийликте отурсаң боло берет экен дегенди мен ошо түшүнбөйм да. Булар аябай жакшы билип алды да, баягы эме депчи. Үйдө ким кожоюн дегенди да. Сапар Исаковдун учуру, Жээнбековдун учуру болчу да, анан президенттер алмашты, а баягы президентти обслуживать эткен ортодогу судьялар, прокурорлор, милициялар алар ошол эле ойдон калды да. То есть бийликке ушундай мыйзамсыз, ыплас иш жасаган сотрудниктер аябай мындай эме экен да, пайдалуу экен да, анткени тигини камап кой. Билгенди ал, эмне берени койсоң кой бер, лишь бы камалсын деген буйрутмаларды аткарганга алар аябай мындай ыңгайлуу экен да. Ошон үчүн бир эле картина менен эле кетип атат да. Анан булар түшүнбөй атат, что ал жерде Сапар Исаков 1-2 киши болсо, буякта 25-25-ин экс-прокурорлор, 4-5-өсү дипломат, канчасы министр болуп иштеген, канча жолку жогорку кеңештин депутаттары, борбордук шайлоо комиссиянын эмеси, судья бывшая. То есть буякта жөн мейли судья бизди ушинтип четтетип салды, биз анда отура берет деген кишилер эмес. Естественно, биздин колубузга жетиштүү укуктук бир инструменттерди колдонуп туруп, кайра мыйзамдуу жолго салганга аракеттенебиз да. Соттук териштирүү токтоп калып атат. Анан ошентип алып кагаз алып келгиле десе, кагаз алып келбей, баягы күч менен эле сүйрөп баратып, мындай чоң балдар да удушающий прием жасап койгон окшойт ал. Өзүнүн эмесин, сознаниясын жоготуп, анан коркуп кетип, эмне кыларын билишпей, тез жардам чакырышат.
ал врачтар келип кайра өзүнө келтирип денесиндеги баягы көгөрүп калган жактарын баарын освидетельствование кылып азыр адвокаттар ошол маселе менен иштеп атат. Силер бул конвойдун функциясына эмне кирет? Конвой негизи ушинтип күч зордукка салып алып кетиш керекпи? Же ал приставдардын иши, пристав карап туруш керек деген нерсе да. Анан көп учурларда судьялар ушу соттордун тегерегинде жүргөн сотрудниктер болот да, ККНБнын сотрудниктери, ошол эле тиги приставдар, ошол эле охраналар, алар көп учурларда өзүнүн эмесинен аша чабышат да. Мисалы үчүн кызматынан, мисалы үчүн шаардык сотко барганда приставдар телефондоруңарды алгыла дейт да. Уже өкүмдү окуп атканда мыйзам боюнча тартканга, даже мындай съемкага уруксат бербесе дагы өкүм угулуп атканда өкүмүнөн моментип чыгып атат деп тартканга түзмө-түз уруксат бар да. Мындай тур десең да болбой, телефонуңду мынтип кармап алып, ай сен мыйзамды билесиңби? Сен бул залдагы чыр-чатак болсо вмешиваться эткенге эмең бар. Же залга кирейин десең да судьялар өзлөрү чакырат деп киргизбейт да. Сен тур мындай. Сен залга киргизе турган же киргизбей тургандай сен укугуң жок. Мен мониторщикмин, мен байкоо жүргүзөм. Мен кирип отура берем. Анан сот келип туруп, соттук териштирүү жабык десе, мен акырын чыгып кетем. Десе, жок, силер чакырат дейт. Тиякта байкоочу келиптир деп буягы менен билиш керекпи? Каяктан билет ал байкоочу келгенин? Ошентип эшиктин түбүнө приставдар туруп алат дагы, судья өзү чакырат. Судья эч качан свидетель болсо чакырат. Биз залга киргенге укугубуз бар. Сен мындай тур деп, анан судьялар окуй берет, анан судья, урматтуу состав, токтотуп тургулачы, боуларга кичине мындай сабак өтүп койгулачы. Колдон телефон алганга болбойт, өкүм окулуп атканда сен тура калып колдон телефонду жулуп алмай деген жок. Тет эшиктен киргизбей, судьялар чакырмайынча кирбейсиң деп залды тороп турушат. Бул эмне деген? Мен дагы баягы өзүмдүн укугумду билген үчүн бас тур мындай ары тур деп коем да. Көбүнчө учурларда мен байкап атам, журналисттерди деле мындай чимирилтип алышат экен да. Мына жакында эле 11 журналисттин бөгөт кое чарасы каралды, көбү сыртта калып калды. Азыр ал боюнча сурообуз бар, өзүнчө азыр кемпирабад боюнча жыйынтыктап алалы. Кемпирабадчылар камакта, кемпирабадчылардын абалы кандай экен? Алар менен сүйлөшүп атасызбы? Ооба, биз сотко келгенде биз алар менен жолугабыз. Абалы кандай? Өзүм деле 8 ай отурбадымбы? Аякта мындай бири-бирин кубаттап, поддержка кылып, мындай кылгыла, бул күндө өтөт деп туруп, ошол аябай мындай моральный поддержка болот да. Анан сыртка чыкканда биз сыртта жүргөндөр менен аябай сүйлөшүп, мындай тигиндей жакшы тургула, ден соолугуңарды карагыла, аркы берки деп, баягы өздөрүн аябай мындай сынып калбаганга мүмкүнчүлүк берет да. Бирок мен өзүмдү абсолютно дени сак адам деп саначумун да. Анткени себеби ооруканага балдарымды төрөгөн үчүн эле баргам да. Ооруканага деле көп кайрылбайм. Бирок ошол 8 айдын ичинде щитовидкам полностью талкаланыптыр. Өтүм, баягы биз ачкачылыкта жарыялап, ушундай аябай эметип жүрөдүкпү. Быйыл мисалы үчүн орозо кармайын десем, орозо кармаганга мүмкүнчүлүгүм болбой калды. Ден соолуктун өзүм жаш болуп турсам да, ден соолугум чын болуп турса дагы, ошо түрмөдөгү ным, түрмөдөгү тамеки тартуу, түрмөдөгү кичинекей бөлмөдө 10 киши болуп, мындай көп деле баса албайсың да. Анткени баарыбыз баса берсек кыжы-кыжы болуп кетет. Көбүнчөсү ошо керебетиңде отура бересиң же жата бересиң. Ошондой образ, жашоонун образы кадимкидей денеге, муундарга, жалпы ден соолукка аябай таасир тийгизет экен да. Чыккандан кийин көбүнчөсү операция болушту, көбүнчөсү реабилитация болуп, тияк-бияктар ооруп калды. Мен дагы ошо быйыл аябай байкадым да. Дарынын дозаларын көбөйттүм. Таптакыр мындай ачка жүрсөм болбой калыптыр. Ошолордун баары бул таасир экен. Ошон үчүн ойлоп атам, тиякта 1 жарым жыл болду, 1 жарым жылдан бери отурган балдарыбыздыкы сөзсүз түрдө өзгөчө 4-өнүкү, 3-өнүкү жана полуподвальный жакка киргизип салышканда, ал жарымы жердин астына кеткен камера, жарымы үстү. Аякка көбүнчөсү жанагы өмүр бою эркинен ПЛС деп коет, өмүр бою эркинен ажыратылгандарды отургузат да. Ошол жерге Бекназаровду, Равшан Жээнбековду, Жеңиш Молдохматовдорду отургузуп койшкан. Ал жерде аябай ным да. Анан терезелери дагы мындай кичинерээк, анан аякта аябай көп жана сеткаларда, чоң сетка, кичинекей сетка, эң акырында прям майда сетка, баягы мындай бири-бирине катыргытпасын дейби. Анан 4-5 сетканын ичинен кээде мынтип бир жел уруп турсун дейинсиң да, жел да уруп койбойт да. Анан ошо нымдан сөзсүз түрдө ден соолук кетет.
билинбей өздөрүндөй кармап, орозо кармашып, жакшынакай баягы бизге тескеринче дух берип отурушат. Бирок ден соолуктары кетип атканын ал мындай эле кадыресе көрүнүштө. Кадимкидей эле сезип атабыз ошо. Бектур Асановдагы операция болду, кандай болуптур операция? Бектур Асановдуку да өзүнчө бир кейс, ал аябай где-то декабрдан эле биринчи чыгаргыла мынакей соттук териштирүү болуп атат. Мындай вертикально отура албайт да, только жатып, ошондо баягы жүлүнүндөгү грыжалары оорутпайт да, жатса. Ошо соттук териштирүүдө да жатып атты. Ошону да чыгарбай, акырында уже прям такыр чыдатпай атканын көргөндөн кийин анан эмеге үй камагына, анан срочный операция деп скорый помощь келгеннен чыгарышты. Но 4 операциясынын бирөөсүн эле биздикилер жасаптыр да. А үчөөнү биз андай терең кете албайбыз. Бул жүлүн кичинекей эле бир жерин туура эмес жасап койсок, кийин колубуз иштебей калат деп. Анан Кыргызстан жасалбайт дегенди айтып атса дагы, Кыргызстандан чыкканга уруксат бербей. Анан эмне кылып атасыңар? Келип, ой, жогорку соттун төрагасы, оруп эме түрмөгө түшүп калса эле баары эле уруп беришет деп. Көп кишилер ушинтип ойлойт да. Түрмөгө түшүп калса эле баары уруп калат депчи. Биринчиден нерв, экинчиден ошол жактагы абалдан баары эле уруйт экен чын эле. Но биякта уже операция деп, бирөөңөрдү жибергиле, уже келинчеги айтыптыр. Кыргызстанда жасала турган жер бар экен деген кагазды бизге бергиле, биз ошол жака барып жасаталык, силерди угалык. Ошо президенттин администрациясына угалык. Кайсы жерге? Бизге кагаз бергилечи. Мына Кыргызстандан чыкпай эле могу жерден жасап берет силерге дегенде эле бизге бергиле. Бизге баары бир ушул жолдошум ушунча кыйналып аткандан көрүп ошол жака барып жасаталык деп. Бир да кыргыздын нейрохирургу жок, Кыргызстанда биз буну жасаганга албайбыз дейт. Бизде техникалык андай мүмкүнчүлүктөрүбүз жок. Только ближайший андай акча жагынан да арзаныраак, анан техникасында мүмкүнчүлүгү бар, бул Турция деп. Ошентип уже прям буту менен баспа, уже коляскага салып, монтип калчылдап калгандан кийин анан уруксат беришти да. Канча деген почти 2-3 айга чейин кыйнашты да адамды. Анан Турцияга учуп кеткен, эртеси күнү операция болот дегенде учту, но состояниясын көргөндөн кийин врачтар эртеңкиге чейин чыдабай эле бүгүн эле жасайбыз биринчисин уже. Ушунчалык кыйнаган адамды бир операциядан ушундай абалга чейин жеткизген, силер эмне фашистсиңарбы деп таң калышыптыр да. 3 операциясы катар менен болуп 18 саат. Жалпысы менен 18 саат операция болуп, азыр өзүнө келип, кичине реабилитация болуп, ошо учуп келгенин деле билбейм, мне кажется, учуп деле келе элек, но келет. Ошо операция болду, ден соолук каалайм, бул буту баспай калып же дагы бир нерсе болуп калса, бул аябай чоң трагедия болмоктон экен, себеби бизди дагы эле мындай силер кылмышкерсиңер деп эч ким таба элек. Ошон үчүн баягы кармалгандан баштап соттор айыбызды, мындай өкүмүбүздү ооба бул күнөөлүү экен деп угузганга чейин бизге жанагы бандиттерге кылгандай мамиле жасаган бул туура эмес. Бул эл аралык ушундай конвенциялар бар, что только сот бул кылмышкер деп айтат. Даже ошентип айткан күнү дагы жана адамдын беделине шек келтирип, мындай унижающий человеческое достоинство деп, ар намысына тие тургандай болгон бир эмелерди жасаганга тыюу салынган да, тилекке каршы. Ошо больницага жибербеген, учканга мүмкүнчүлүк бербеген. Анткени себеби бизде дагы бир эмебиз бар. Мамбет Жунус Абылов агай. Ал бир чет өлкөгө чыгып барып келген. Бир лечениясын уже алып келген. Эми дагы 20 күндүк лечениясы баргын деп, макул деп уруксаттарды берип коюшат дагы. Макул болсо жакшы болгон турбайбы деп билеттерди алат. Анан учканга жакын жанагы границадан өтө турган кагаз бериш керек да, судья. Барса, кайра жок деп коет. Ошентип жанагы кымбат чет өлкөгө сатып алып тияка барганында артка келген билетинин 40% акчасы күйүп кетет, возврат болуп атканда. Анда дароо эле чыкканга уруксат бербейбиз, урусаңар ушу Кыргызстанда уруу бергиле деп айтып койбойбу? Эме кылбайчы баягы. Мазактабай да бизди мындай азыркы күндө силер кимсиңер, силер деп бизди ушундай максималдуу түрдө басынтканга аракеттерин көрүп атабыз да, тилекке каршы. Эми жана 11 журналист боюнча суроо берсек, жана 1-май райондук сотунда алардын баш коргоо чарасы каралып атканда биз журналисттер сыртта калып калбадыкпы, коридордо. Негизи жабыга өтүш керек беле баш коргоо чара? Неге андай нерселер? Ошол жанагы эле биринчи суроого таандык да. Көп учурларда ошо мелиса балдар, ГКНБнын сотрудниктери,
дагы бир канча бир 10 отдел дагы бир нерседен бир отделдер бар экен. Ошолор келишет дагы аябай көп тоскоолдуктарды түзүшөт. А судьяларга эмнеси жакшы, алар мындай эмне бир тоскоолдуктар бар беле дегенсип билмексиңге салып коет да. Ошон үчүн жолду туруп атканда мен сиз кимсиз деп сурадым да. Мен баягы үнүмдүн немесинен уверенным, сиз кимсиз? Эмнеге менин жолумду туруп атасыз? Мен өзүмдүн жумушума келдим деп койдум дагы. Өтүп кеттим дагы 3 журналистке катыштым, кирип алып отурдум, судья даже караган жок. Сен кимсиң деп да сураган жок. Секретарь сурады, мен айттым катышуучу, көрүүчү. Байкоочу деп да айтса болот. Көрүүчү деседер болот. Бүттү эметип, эмнеге сен келдиң, давай чык дегенге эмеси жок да. Ошентип соттук териштөө андан кийин барып Азиза Бапановнан алып келдим. Я говорю, Азиза Бапанов тур мындай деп аны сүйрөп келдим да, давай киргизбей атат деп байкош эже эметип канча жылдан бери укук коргоду, мондай өзөккөдөй болгон балдар туруп алышат да, өткөзбөйт. Эмнеге өткөзөйсүң? Сен кимсиң? Давай мындай тур. Азыр жөн эле жиниме тийбе деп алып эжени сүйрөп келдим да. Андан кийин жакын келинчектерин, апаларын да бас киресиңби кызыңа, киресиңби уулуңа деп ушинтип сүйрөп кирип, анча-мынча кишилерди соттук териштөөгө киргизгенге жетишип калдым да. Но в целом журналисттер аякта болуп, карап, мисалы үчүн тартканга деле уруксат бербесе, диктофонго жаздырып алып, ачык болуш керек да, ачык болуш керек. Ана видеону тартып атканда уруксат сурайт, но диктофонду мүнтө эле акырында диктофонду сайып коюп, даже уруксат сурабай эле жазганга укуктуу да. Анан ошо көп учурларда ошо сырттан эле, коридордон эле киргизбей, жабык болуп атат, анан дагы бир нерсе болуп атат деп. Экинчиден маскаларды кийип алып, таанылбаган эле бир кишилер келип отурушту. Бул дагы туура эмес нерсе, анткени себеби сот өз алдынча көз карандысыз иштеш керек да. А ошо маскадан отургандар алар УКМКнын же дагы бир кайсы бир отделдердин балдары болушу мүмкүн. Эң кызыгы, сен кимсиң деп да судьялар сурабайт да, но чечим кабыл алып атканда. Ана мен алар тарттым, ушундай чото 5-6 бала жүрөт, баары эле маска кийип алган, шапкалерин баса түшүрүп, ким экени деле билинбейт деп видео тарта баштасам, ар жака чыгып кетип калды, ошол ойдон кирген жок да. Но соттук териштөөдө да ушундай сотко басым көрсөтүп, мындай буйртманы сен моундай чыгарасың деген нерсени, элементтерди көрүп атабыз да. Кайсы журналисттерге катыштыңыз? 3? Мен тиги Бешекеев Айкеге, Орозбеков чыгып кетпеди бир балага. Анан спокойно отурганга мүмкүнчүлүк болду, сүйлөшүп, баларды көрүп. Мисалы, ошол учурдачы судьяга айтса болот беле, сыртта журналисттер турат, алар тороп турушат депчи, ачыкта. Судья мындай да, киргизип койгула деп да айтпайт да. Судья айтат да, мен эмне мына киргиле. А мен аларды даже тааныбайм деп коюш да мүмкүн да. Мына жакында эле Матраимовдуку болду. Просто эле мен көргүм келди да, эмне деген доводдарды коет экен, кандай сот болот экен депчи. Коридордон эле киргизбей койду. Монда огон зөкөдөй балдар турду да, монтип туруп алышты да, судья кел элек. Же андан мурун жана Аскат Жетигендики да болду. Эч кимди киргизбейт да. Колуңду тарт, судья чакырып алат силерге уруксат берсе. Судья мени сыртка чыгарып ийгенге мүмкүнчүлүгү бар. Тиякта байкоочулар келиптир деп чакырбайт даже. Ошон үчүн сен колуңду ал деп эле, чын айтайын, вот күчүм бар болгон үчүн эле жанагы милициясынын колун мондай тартып туруп ар жака түртүп, кирип алганым үчүн кирип калдык да. А так ошол жерде алар алып келишти, милициялар, алар алып келип эле, анан тигил качып кетпесин деп кайтарыш керек да. А сотко эч кимди киргизбей, залга эч кимди киргизбей, беттерине маскаларды кийип алып турган, бул вообще нонсенс да. А Матраимовда андайлар жана 20 киши келиптир. Коридорго момдайдан туруп алды да, эч кимди киргизишкен жок. Мисалы үчүн мен айттым, сен өзүң ишиң барбы? Менин да өзүм ишим бар. Мен байкоо жүргүзүшүм керек. Мындай тур. Жок, эч кимди уккан жок. Билгениңди кылып ал. Күч менде, а дальше мыйзамың барбы, эмнең барбы? Ал мени кызыктырбайт деген нерсе болду. Бул ошо бүгүнкү күндүн көрүнүшү ошондой да. Ошо сот аткаруучулары менен биз дагы журналисттер көп учурда пикир келишпестиктер болот да, бизди тарттырбай, бери тур, нары тур деп түрткүлөшөт да. Анан мындай көрүнүштөр жоюлуш үчүн эмне кылыш керекпиз? Негизи эң маанилүү ключевой фигура соттук териштөөдө бул судья. Мисалы үчүн милициялар туура эмес иш кылып атса, мен милицияларга мындай эскертүү берип атам. Мен тигилерге тиндей кылып атам деп туруп, баарын ордуна кое турган бул судья да. Даже президентти да ордуна кое турган бул судья. Анткени себеби, мына көбүлөр айтат да, Америкада мындай экен, эмне үчүн силер Американы теңиздебейсиз? Америкада институттар иштейт. Трамп келип алып туруп, туура эмес,
буйрук чыгарды эле. Биринчи инстанциянын судьясы ал чечимди жокко чыгарып салган. Бул Американын конституциясына, баланча мыйзамдарына каршы келген буйрук, ошон үчүн жокко чыгарып коет да. Аякта президент турбайбы деп биздикине болуп жата калбайт. А бизде президент судья болосуңбу, кайсы жерде иштейсиң, көтөрүлөсүңбү же камалып кетесиңби, баары президентке кызыктар да. Ошон үчүн үйдө ким кожоюн дегенди билип алгандан кийин эмне болсо да ошо президенттин күнү тийип турсун деп ошого иштешет да. Бул көз каранды. Көз каранды судья бар болгондон кийин, система көз каранды болгондон кийин эч качан биз адилеттүүлүктү соттон таба албайбыз. Ал ошол кожоюнга иштейт, ошол жактагы группага иштейт, ошол жактын кызыкчылыгына иштеп коюшат да. Мисалы үчүн бүгүн деле биздин Кемпирабад иши бул жабык деп билесиздер да, президент акча алыптыр элчиден депчи. Анан баардык элчилерге кат жазып, кимиңерде десе, бирөө дагы бизде даже андай тергөө да болгон жок. Акча берүү алуу деген бул конфликт да, бул эл аралык конфликт да. Чоң. Бизде даже иликтөө да болгон жок, андай кат да келген жок, эч ким суралган жок. Баары ошон жооп бергенден кийин президент 3 айдан кийин кайра элестеткиле курултайга барып, курултайда сүйлөй турган сөз даярдалып сүйлөйт да. Курултайга барып ошентип бизди каралайт дагы, а 3 айдан кийин уже бүт жагынан жооптор келип, мына бир дагы элчиликтен иликтөө жүрбөптүр дегенден кийин, үчүнчү күчтөр турбайбы деп айтып койду да. Президент айтып койсо эле иштей береби деп. Анан бүгүн айтып атабыз, макул бул жабык болсо 30га жакын солдаттар ортодо турат. Бирөө дагы мен ушул жерде болуп аткан окуяны разглашение кылбайм деп бир дагы подписка берген жок. Бүгүнкү соттук териштирүүдө сот отуруму жабык, эч ким видео тартканга укуктуу эмес. Тыюу салынган. Туруп бир солдат тартып атат. Биз айттык, эмнеге булар тартып атат? Булар ким үчүн тартып атат? Кимге отчет берген атат бул охранадагы балдар? Биздин жабык сотту, анда бизге деле ушуну уруксат бергиле деп. Жана видеолор чыгып кетип атат го, Кемпир. Ал сот баштала элек учурда бизге телефондоруңарды өчүргүлө дегенге аракет кылат. Жанагы эле маселе да, баары чоң боло беришет. А биз айтабыз, соттук териштирүү баштала элек. Кааласак. Анан ошо сот баштала элек балдарды алып келгенде алар заявлениялар чыгарып аркылуу кылат. Сот келери менен бүттү, биз телефондорубузду баарын алабыз. Телефонго жазганга, соттун ичинде эмне болуп атканга, жайылтканга вообще биздин немебиз жок. А соттун ортолорунда тынууга кетип аткан жерде бир нерсе болуп атканда каалаганча тарта беребиз, ал биздин укук. Болжол менен ушул иш качан бүтүп калат, каралуу? Болжолу менен судьянын аракетине караганда эртерээк бүтүргөнгө аракет кылып атат. Анткени себеби апрелдин ортосунда туура 1 жыл болот сот териштирүү болуп атканына. 1 жылдын ичинде соттук чечим чыкпаса, СИЗОдогу балдар чыгыш керек да. Анткени себеби ошондой эреже бар. Бирок бул эреже иштебегенин мен жанагы Акнеттин жетекчиси бар эмеспи, Кубан Ажимудинов. 4 жылдан бери отурган, мен отурганда да отурган, андан кайра чыкты деп аткан. Азыр кайра отургузуп коюптур. Уже 5-жылга кетип атат да. Кандайча СИЗОго 1 жылдан ашык отурбайт деген неме бар эмеспи, берене бар эмеспи деп ишенесиң да, мыйзам иштейт депчи. А көрсө 1 жыл болордо эле дагы бир кылмыш иш козгоп коет экен да. Ал кайра кетет экен 1 жыл болуп. Анан дагы бир кылмыш иш. Мен отурганда көрүп, азыр кайсы кылмыш иш менен отурасыздар десе, коомдук имаратты мындай күч менен ээлеп алуу депчи. Академия науктун бир кичинекей канатын ээлеп ошол жакта аны кантип эле ал басып алсын. Академия науктагылар жеңилер отурбайт да. Ижара төлөп туруп отурганда анан күч менен басып алды деген беренени илип туруп, ал иликтеп, балким ал деле подтверждаться этпейт да, но факт то, что ошо басып алды деген кылмыш иши козголду деп туруп, баягы 1 жыл өткөндөн кийин чыгарып ийбестен дагы кайра узартып коюшат да. Биздин балдарга деле ошондой болгон, азыр каалаган нерсени жазып койгонго мүмкүнчүлүк бар да. Мисалы үчүн сырттан эле бир баланы кармайт, давай сен буга заявление жаз, менден акча алган деп. Анан бийлик басып алууга дагы мошенничествону кошуп туруп, дагы 1 жылга узартып койгонго булар мүмкүнчүлүгү бар да. Азыр таптакыр бир ушундай мыйзам бар эмеспи, ошондой ушул мыйзам бизди коргойт, ошого кепилдик берет деген эч кимде андай күтүү жок да. Чечим, кандай чечим күтүп атасыздар, прогноздор кандай болот? Эми баягы Клоптун иликтөөсүн эсиңердеби? Искусственный интеллект менен 26 000
ошо кылмыш өкүмдөрдү анализдеп чыкса, анын 97си күнөөлүү деген обвинительный өкүмдөр чыккан да, айыптуу өкүмдөр чыккан. Анан жана 3% эмне болду экен деп аны иликтесе, акталгандын 3%ын карап чыкса, ошол 3%ның 80% ал жанагы түрдүү мамлекеттик кызматта иштеп, анан коррупция же превышение должностных полномочий деген бар, ошолор боюнча акталгандар экен да. Жана 3%ның 80, то есть көбүнчөсү. Ошондо жөнөкөй, эч кимге таандыгы жок, бир жөнөкөй бир адамдын акталышы 0,000 бир нерсе болуп атпайбы, жок койсо да. Тем более азыр мына байыбын өтеги Замирбек Курамаевич айтты, эгер актала турган болсо, ошол киши тиги мен эмнеге мыйзамсыз кармадыңар, мени мыйзамсыз түрмөдө кармадыңардын компенсациясын мамлекет төлөп бериш керек да. Эми ушуну ошол следовательдерге төлөтөбүз деп атат да. Вообще анда вот мындай кылат да, мен жакында эле бир ишти байкоо жүргүздүм. 4 саат видео көрүп атып, жанагы коюлуп аткан айып жок деген демет койсо, ошентсе деле бул берене боюнча акталсын, а бул берене боюнча деп эптеп эле бир нерсени илип туруп штраф деп коюшту да. То есть толугу менен акталуу деген маселени жок кылат, анткени себеби карга карганын көзүн чукпайт. Мени баягы туура эмес кылмыш ишин козгогон турбайбы деп айтпасын деп өлдүм талдым кысым жасап атып эме кылышат да. Жок дегенде штраф кылып туруп, анан ооба бул күнөөлүү экен, анан мындай штраф, ооба бул күнөөлүү экен, келип пробацияга чыгарып коебуз дегенди обязательно чыгарат да. Биз ошончо түрмөгө отуруп, ошончо кыйналып, анан акталып кетет деген бизде вообще күтүү жок. Ал нонсенс. Күтпөй элек. Хотя Кемпирабад иши боюнча бири-бирибизди вообще тааныбай, ошол жерге барбагандар, бизге эч качан таандык эмес, биз аларды даже тааныбаган, Москвадан бери келген кишилердин баарын, Тимур Махмудов өзү менен жүргөн, эч качан бизге кошулчу эмес. Жөн эле баарын эле мондай каша малаша кылып эле бир кучага алып келип бир иш кылып жасап коюшкан да. Көбүнчөсү сен белең деп, мен деле Орозайымды сызуудан көрөп, кичинекей бир кыз экен, Орозайым деген сен белең депчи, өмүрүндө аны мен даже мындай личный перепискада кылып көргөн жан эмесмин да. Шаменов, Илгиз сен, ушу Илгиз деген бала сен белең деп ошо сызуудан таанышканбыз да. Алар бизге тетиги 22-жылы октябрда кармады да, а бизге январда эле уже ушулар бийлик басканга же бир нерсеге шектелип атат деп соттун чечими менен биздин аркабыздан тинтүү, карап туруу, телефондорубуздун баарын прослушка кылганга, прям следственный мероприятияларга уже уруксат алып алган экен да. Элестет, анан ошо январдан баштап октябрга чейин 10 ай, 9 ай бизди баскан тургандарыбызды ким менен чалышып атабыз, эмне жөнүндө чалышып атабыз бүт угуп туруп, азыр иште эчтеке жок. Жана айтылып аткан акча бир дагы 25 кишинин бүлөсүндө дагы момундай акча келиптир деп. Мисалы үчүн менде целый организация бар да. Ушунун организациясына монча акча келиптир деп деле чаптаса болмок да. Но ошол кезде мен организацияма да акча келген эмес. 25 кишинин бүлөсүндө дагы акча жөнүндө бир сөз жок да. Анан кылмыш ишинде жок маселени анан президент үчүнчү күчтөр турбайбы деп баягы карапайым элдерге эле иштеп аткан нерсе да. Карапайым эле түшүнүктүү, анда булар акча үчүн жанын жейт турбайбы деп аткан ошондон да. Анткени президент все равно, президент кантип алдасын, президент деген ал далил менен сүйлөйт да деп акча алды дегенде даже менин сиңдим айтыппа, эми эже сиз албасаңыз 25-ин башкасы алса керек, эми кантип эле президент таптакыр далили жок эле айтсын депчи. Анан даже бир тууганыңа кантип айтып бересиң, кылмыш иште болуш керек, бир жок дегенде жазуу. Биз окушубуз керек. Анан кылмыш иште жок маселени анан президент айтты деп эле чаптап элесе, эми кантип эле ошо президент далилсиз сүйлөсүн деп. Анан кийин, мен туура эмес айтып алыптырмын дегенде анан жакасын кармады да, көрсө бизде боло берет турбайбы дегенсипчи. А так элестет, эми мен өзүмдүн бир тууган сиңдиме ушинтип доказывать этип, бүтө под сомнение коюп атты да, жалпы кыргыз элинде акча бар экен, анда түшүнүктүү деп, азыр уже 100% булар акча алган, президент айтпады, жөн айтпайт да деп, уже биз жака каралуу чечим чыга элек деле уже бизди кылмышкер кылып атканы, бул дагы мыйзамга
жатпаган нерсе да. Только судья айтыш керек, ооба булар ушул кылмышты жасаган деп. Түшүнүктүү. Сизге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Анда эфирде жыйынтыктайлы. Сизге да рахмат. Анда урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, ушуну менен эфирди жыйынтыктайбыз. Биздин социалдык тармактарга жазылууну унутпаңыздар. Эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.